Туғандар, көңіл бұрыңыздар. 45 000 доллар bir аз кеми бар, 5 сотық жер аянтына салынған, ушул артындағы холл менен кошо эсептегенде 5 бөлмөлүү. Бышкан кирпичтен салынған, сесмопоезд тумбалары урулган, ушул чек-чейген жер үй сатылат достор. Толук курулушу аякта элек, бирок түнүкө фондору, өстүрмөлөрү жасалгаланып, жакшы эле бир ремонтко баш ура баштаган. Бирок айла жок, акча керек болуп, шашылыш түрдө сатка чыгарылып атат. Эми калганын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Ээсинин айтымына караганда, акча каражаттарын курулуш материалдарын нече айбастан өтө сапаттуу, жакшы деңгээлде үй салынган. Подушкалардагы өтө мыкты российский арматураларды колдонгонбуз дейт. Мына бир көргөндө эле жакшы сапатта курулганы байкалып турат. Кайсыл жерде десеңиздер, анда мен даректерин айтайын. Учурда биз Ош Алай негизги трассасынын боюнда, Ош тараптан келе жатканда Маада айылынын центрине жетпей, Арзан магазинден өтүп, сол тарапка бурулган Мойдунов Шайназар көчөсү менен түз келе бере турган болсоңуздар, жанагы Маада айылынын жаңы конушу Какразар жаңы конушуна келе бересиздер. Ош биримдин кирпич заводу бар. Ошол кирпич заводко жетпей, жаңы конушту аралап келсеңиз дагы болот. Же ушу кирпич заводдун маңдайына келип, эл өзү жол ачып алган жол менен түз келип туруп, ушул Какразар жаңы конушунун күн чыгыш тарабына келе бересиздер туугандар. Мындан дальше кетсеңиздер 7-8 үй бар. Буга чейин жолдун эки бетине үй салынып келсе, анан бул жерден мына ушул үйдүн өзүнөн жолдун ортосуна үй салынган. Бул үйдүн аркы тарабынан дагы бир жол өтөт, бул тарабынан дагы жол өтөт, эки тарапта тең жол өткөн достор. Буга чейин 2 жол келсе, бияктан анан кыскасын айтканда бир жол болуп кетет да ушул үйдөн кийин. Үйдүн узун туурасы 11-ге 10. 1,5 кирпичтен, бышкан кирпичтен салынган, сесмопоезд тумбалары урулган, чорный потолоктору бүткөн. Эми жердин узун туурасын айта турган болсок, 15-ге 33. Бул үйдүн аркы тарабынан 2 метр, бул тарабынан 2 метр, үйдүн алды тарабынан 9 метр жер бар. Арты ошончо кеңири, сарай жана башка нерселерди курганга ылайыкташтырылган. Сиздер көрүп турган мына ушул шагыл, жаныңыздардагы дагы шагыл сиздерге бонус катары калат. Кошумча курулуш курганда керек болот. Эми үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Так, бул кире бериш жери холл. Кааласаңыз холл кыласыз же панорамный терезенин видинде ашкана, кухня кылып алсаңыздар дагы болот. Негизи холл болгон. Киргенде оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул кухня кылып аласыз же спальный бөлмө кылып аласыздар. Бул жактан терезелер камтылган. Ортолукта болсо мына ушул эшик орнотулган. Бул жактан дагы каттасаңыздар болот. Душ туалеттин ордуну мына ушул бурчка орнотосуз. Андан кийин бул эшик аркылуу дагы бир спальный бөлмөгө келесиз. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул бөлмө кенен экен дебеңиздер. Ортолуктан бөлүнөт достор. Кандай дейсиздерби? Канча бир 3,5 метрден кийин ушул жерден бөлүнөт да. Ушундай легкий конструкция менен бөлүнсө, бул жагы бир бөлмө, бул жагы бир бөлмө. Ата-энелер уктоочу бөлмө, детский комната. Эми залды көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Зал мына ушул тарапта. Азыр биз оператор түшпөй эле коюңуз, мен бул жактан көрсөтүп коеюн. Мына зал, конок бөлмөсү. Узун туурасы болжол менен канча чыгат? 1, 2, 3, 4, 5, 6 экен. 6га 4 же 180 болгон размериндеги конок бөлмөсү. Көрдүңүздөр, сесмопоезд тумбалары урулган. Чорный потолок болгон. Түнүкө шипер менен чатырланган үй. Түнүкө фон менен өстүрмөлөр дагы кооздолгон. Эми ич-тышын шубайсыз дагы полду кагасыз, осмо сурмасын коесуз, жашай бересиздер. Баса, айнек койбосо болбойт да, туурабы? Айнек коет экенсиздер. Анан эшик коет экенсиздер. Ошентип анан потологу зыңкыйып жасалып, жашоого даяр болуп калат. 45 000 доллар bir аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Маңдайыңыздарда кирпич завод. Кирпич заводдун тушунан дагы келсеңиздер болот. Айылды аралап келсеңиздер дагы болот. Свет келген, суу жакындап калды. Бала бакча, мечит, мектеп, сос объектилер буюрса жакын эле жерге салынат, бирок эми жаңы конушта азырынча жок, бирок орду каралган. Ошол эми толук маалымат ээсинин номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул чыгарылышты биз жыйынтыктадык. Ээсине чалыңыздар. Баса, жүрүңүздөр. Муну тараптан көрсөтүп коелу, үйдүн аркы тарабына.
Мынеге. Бул жол менен дагы бир канча? 10-15 метрдей жол бар да. Неме, жер бар. Сиздердики. А бул уна каттаган жол убактылуу эле. Ошол кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болгон болсо, ээсин номер экран астында камтылган, чалып маалыматты дагы толуктап алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Сиздерге насип кылган болсун ушундай арзаныраак жер үй издеп жаткан тууган урук, тааныш тонуш, жора жолдош жакындарыңыздар болсо, бул видеону алар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.